Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жаратқан Алла Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Құрметті бір туғандар, жұма күніңіздер мәрек болсын. Жаратқан Алла Тағала мына осындай берекелі күнді атқарған бардық ибадатыңыздарды Аллахым қабыл қылсын. Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat қылған хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллуху" дейді. Қияматта барымызға белгілеу есеп китеп болады. Хабарларда ошол күн дағы найза бойындай келіп қалады. Аябай ыстық болады. Ешбір көлөкө болбойт, ешбір дарақ болбойт. Мына ошол учурда кыйын кезеңде ошо 7 түрлүү адам Алланын көлөкөсүндө, Алланын рахматында, Алланын мээриминде болот деп айтылат. Мына ошол 7 адамдын эң алгачкысы бул хадисте айтылат: имамун адилун дейт. Мааниси бул адилеттүү падыша дейт. Адилеттүүлүк биздин жашообузда өтө маанилүү экен да. Ошондон адилеттүүлүк бул эмне дегенде ар бир нерсени өз ордуна коюу экен да. Ар бир адамдын акысын толук берүү. Каршысы эле бул зулумдук болуп калат же залымдык болот. Залымдык деген ар бир нерсени өз ордуна койбосоң, болду залымдык болот. Бирөөнүн акысына кирсең залымдык болот. Башка жактан дагы туура эмес мамиле кылсаң, бул дагы залымдык болот. Ошондон биздин динибизде адилеттүүлүк өтө маанилүү. Ошо адилеттүүлүктүн аркасынан бизде береке файыз болот. Алла Таала Куранда айтат: "Вaqsitu инналлаха юхиббул муқситин". Силер адилеттүү болгула дейт Алла Таала. Анткени Аллах субхана ва таала адилеттүүлөрдү жакшы көрөт дейт. Мына ошол башка бир аятта Алла Таала айтат: "Инналлаха я'муру бил адл вал ихсан". Алла Таала буйрат силерге адилеттүү болууну, ынсаптуу болууну жана жакшылык амалдарды, жакшылык иштерди аткарууну Алла Таала буйрат дейт. Эмне үчүн бул хадисте алымдарыбыз айтат: эң биринчи бул адилеттүү падыша деп атат дейт. Себеби падышалык бул башкаруу дагы бул өтө маанилүү. Себеби бардык мамлекеттеги адамдарга анын чечими кетет да. Ал ошондон дайыма адилеттүү башкарганга аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Ахлул жаннати саласа" дейт. Бейишке 3 адам кирет дейт. Башка хадистерде бар, ушул хадисте Пайгамбар айтат: "Зу султанын муқситин муаффиқин". Адилеттүү падыша иши ийгиликтүү болуп турса, ал бейишке кирет деди. "Ва ражулун рахимун рақиқул қалб ликулли зи курба ва муслимин". Жана жүрөгү жумшак, ар бир мусулманга, тууганына жакшы мамиле кылган жүрөгү жумшак адам деди. "Ва афифун мутаафифун зу иял". Жана бала чакасы болсо дагы тилемчилик кылбастан өз эмгеги менен иштеп, анан үй бүлөсүнү баккан дейт. Ошол үчөө бейишке кирет деди пайгамбарыбыз. Башка бир хадисте пайгамбар айтат: "Саласатун ла турадду даъватухум" дейт. 3 адамдын даваты, мындайча айтканда батасы, дуасы эч качан кайтарылбайт дейт. Биринчиси ошол орозо кармаган адамдын ооз ачылганга чейин дейт. Адилеттүү падышанын жана даватул мазлум, жапа чеккен, зулум чеккен адамдын батасы дейт. Пайгамбарыбыз башка бир хадис айтат: "Силер ошо зомбулук чеккен, жапа көргөн адамдардын батасынан эмне кылгыла дейт? Сактангыла дейт. Анткени алардын батасы өтүп кетет дейт. Ал ким болбосун, мусулманбы, мусулман эмеспи, айырмасы жок дейт. Ошондон мусулмандын жашоосундагы эң негизги маанилүү бул адилеттүү болуу. Бул үйдө дагы адилеттүү болуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Иттақуллаха ва адилу байна ауладикум". Силер таква болгула, Алладан коркула, балдарыңар ортосунда дагы адилеттүү болгула дейт. Адамдын мисалы
бирден ашыкча аялы бар болгон болсо, бардык аялдары менен дагы адилеттүү болуш керек. Адилеттүү болбой калса, анын дагы жазасы бар. Мына ошондон бардык жактан биз адилеттүү болгонго аракет кылышыбыз керек. Мына ушул адилеттүүлүктүн баягы түздөн түз элге болгон таасиринен ал жерде береке болот экен. Ал жерде ынтымак болот экен. Bizde tarih kitaplarında aytılат. Birincisi Malik ibn Dinar деген alım aytат. Umar ibn Abdülaziz bu Hicri жылдын 99-жылы падыша болгон, 2 жыл эле башкарган. Анан бул падыша болгондо баягы жайлоодогу койчулардын коюна карышкылар тийбей калган дейт. Анан алар өздөрү таң калыптыр, бул эмне болду, карышкылар койлорго тийбей калды десе, айтышкан экен, адилеттүү падыша келди деген экен да. Ошончолук таасири болот дейт. Экинчи китепте айтат, муну Хасан ал-Кассаб деген айтат. Мен дейт, Умар ибн Абдулазиздин убагында дейт, жайлоого барсам, мен алар жайлоосу жанакы чөл да, аларда. Барсам, бирөө дейт, неме кылып жүрүптүр дейт. Койлору менен кошо 20 да итти багып алыптыр дейт да. Анан мен сурадым дейт. Мунча койго 20 иттин эмне кереги бар? Деп сурасам дейт, күлүп айтты дейт да, булар ит эмес, булар карышкырлар деди дейт да. Карышкырды көргөн эмес экенмин дейт. Анан айткан экен да, иза солухар расу лейса алал жасади баасун. Мисалы баш эле оңолсо денеге зыян болбойт деген сөз да. Мындайча айтканда падыша адилеттүү, туура, жакшы башкарса, элге кыйынчылык болбойт деп атат. Мына ошондон бул адилеттүүлүк жашообузда өтө маанилүү. Бул падышага да керек, анын вазирине да керек, жөнөкөй үй бүлөдөгү ата энеге керек, балки мекемелердеги башчыларга керек. Ошондон бирөөдүн акысына кирбей, адилеттүүлүк менен болсо, ошол жер өнүп өсө берет. Анан бирөөнүн акысына кирген болсо, анда болбой калат. Ошондон ушул нерсени биз өтө эмне кылышыбыз керек, мааниге беришибиз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма мин абдин старахуллаху". Мындайча айтканда, кайсы бир адамдардын башына башчы болуп калып туруп, анан жакшы насааттарды укпай, туура эмес башкарып, зулумдук кылып берсе, алар бейиштин жытын жыттабайт дейт да. Ошондон багы бул жоопкерчиликтүү жумушта болгондон кийин, ошону колдон келишинче адилеттүү аткарганга аракет кылышыбыз керек. Мисалы пайгамбарыбыз айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи". Силер баарыңар жооптуусуңар дейт. Ар бир өзүнүн жумушуна жооптуу. Аял үйдөгү балдарына, үй ишине, эркек өзүнүн үй бүлөсүнө. Бирөө бир жерде директор болсо, кол астындагыларга, мисалы бирөө министр болсо, ал дагы кол астындагыларга. Анан падыша баардык мамлекетке жооптуу болот экен. Мына ошондуктан ынтымак, биримдик, Алланын рызкысынын берекесинин көбөйүүсү бушу адилеттүүлүктө, ынтымакта, биримдикте болот экен. Демек бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келген 7 түрлүү адам Алла Таала өз көлөкөсүнө, өз рахматына алат дегендердин биринчиси бул адилеттүү падыша болду. Экинчиси шабун наша фи ибадатилла дейт. Жаш жигит, жаш кыз десек деле болот. Булам кыздар, алар чоңойгон болсо, Алла Таалага ибадат кылып, жаратуучусун таанып чоңойгон болсо дейт. Себеби бул жаш өтө маанилүү жаш экен дагы. Адамдын багы күчтүүлүгү, жигердүүлүгү, шамдагайлыгы, акылдуулугу, кандай жумуш болсо кыла берет, ошондон эч бир жумуштан качпагандыгы, мына ушундай убакыт болот экен дагы. Ошолорду биз ошол учурда туура багыт беришибиз керек экен. Ата энечи аларга туура багыт берип, туура тарбия берип, ушу жаратуучуну таанытып, Кур'ан окутуп, жакшы тарбия берип коюшубуз керек экен да. Ошон үчүн тарбия дегенде биз кийиндирип, ичирип, жедирип койгон эле эмес. Ал милдет болот бизге. Бирок тарбия бирөөдүн акысына кирбегин, улууну урматтагын, кичүүнү ызаттагын, бирөөнү тилдебегин, аны гыйбат кылбагын, мектепте мугалимдердин эжелерине жакшы уккун, сыйлагын, көчөдө жүргөндө улууларды урматтап, жакшы мамиледе болгон, аркандай таштанды таштабагын. Сасы ушуга окшон тарбияларды биз беришибиз керек.
Анын жанында эгер намаз окутуп, Куран үйрөтүп, бата дуа кылганды үйрөтүп койсок, бул дагы өтө сонун болот. Себеби эртең биздин артыбыздан бата кыла турган эле балдарыбыз, кыздарыбыз болот. Эң биринчи бизди эстей турган эле ошолор болот. Ошолорду туура жолдо тарбиялап, ушинтип койгонубуз өзү Алланын алдындагы чоң бир ийгилик алып бара турган нерсе экен да. Кыяматта бир кишинин башына тажы кийилет дейт. Бейиштин төрүнө өткөрүлөт дейт. Ошондо айткан экен, мен кайсы амалым үчүн буга татыктуу болдум дегенде айтылат экен, бистигфари валадикалак, сенин балаңдын сага бул дүйнөдө истигфар кылганынын артынан ушу даражаңды көтөрдүк дейт экен Алла Таала. Истигфар деген бул кечирим суроо. Баланын, кыздын ата-энесине Аллахым ата-энемдин билип билбеген күнөөсүн кечиргин деп истигфар айтканы үчүн деп атат. Куран окуганы, жакшылык иштерди кылып багыштаганы, балки атынан ажылык, умра кылгандары бул жөн эле өтө нурдун үстүнө нур болот. Ошондон колдон келиши балдарыбызды жакшы тарбия берүүгө аракет кылалы. Айрыкча азыркы учурда мына гаджеттердин, соц тармактын өнүккөнү, ар бир адамдын колунда телефон бар, ал жерде жакшысы бар, жаманы бар. Эми балдарды толук тыйганга да күчүбүз жетпей жатат, бирок убакыты менен берип көңүл буруп коюшубуз керек болуп атат. Ал жактан көп жаман психологияга таасир бере турган нерселер бар. Кээ бир адамдар ойноп да кетип атпайбы? Кээ бир жаш балдар ошондон чыкпай калып атат. Бул ошол баягы нашага кирип кеткен адам чыкпай калгандай эле, бул деле ошондой болуп калды азыр. Телефонсуз жашоо болбой калып атат. Ушул учурларда биз баары жакшы маани берип коюшубуз керек. Бир күн Умар ибн Абдул-Азиз ошол падыша болуп турганда баласы 1000 дирхам дейт да. Ошол убакыттын акчасы, мындайча айтканда 1000 дирхам бул күмүштөн болгон акча. Күмүштөн 1000 дирхамга шакек алып тагып алыптыр да. Анан атасы кат жазыптыр баласына, мен уктум, сен 1000 дирхамга шакек алып алыпсың. Менин катым жетиши менен 1000 дирхамга алган шакегиңди дагы 1000 дирхамга сат, дагы 1000 ачка калган адамга тамак бергин дептир. Анан кийин бир болбогон бир темирден шакек таккыгың кесе, ошо темирден тагып ал, дагы ошол жерге жаздырып кой дептир. Рахималлаху амран арафа кадра нафсихи. Өзүнүн ким экендигин билген адамды Алла Таала рахматын алсын деп жаздырып ал дептир. Мындай коозлук бул дүйнөдө керек деле эмес деген. Анан бир айыт болуп калганда, кызы келип тур дагы, ата айыт болуп атат, шириндик бир нерсе жесек кийсек болобу дегенде, Умар ибн Абдул-Азиз өзү падыша, акчасы калбай калыптыр. Анан казыначысына барыптыр дагы, кийинки айдан мага берип турчу акча. Кызым ушундай деп атат десе, казыначысы айтыптыр, кийинки айга чейин сиз барсызбы, жоксузбу деген экен да. Кандай жакшы насаат берген. Болду анда деп туруп, барып кызына да түшүндүрүп койгон дейт да. 9 баласы болсо, Умар ибн Абдул-Азиз аламдан өткөндөн кийин 9 тең кары болгон дейт да. 9 кары болгон дейт. Ушундай балдарга жакшы тарбия берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ниматани магбунун фихима касирун минан нас" дейт. Аллаху субхана ва таала эки нематты бизге берип койгон дейт. Бирок ошону көпчүлүк адамдар жакшы колдоно албай жатат. Анын бирөөсү ден соолук, экинчиси бош убакыт дейт экен. Ден соолук дагы бул чоң немат экен да, Кудайдан берген. Ошону жакшы колдонушубуз керек экен. Бош убакыт дагы ошондой экен да. Анан ушул жаштыкта жакшы колдоно алат экенбиз да ушуларды. Анан бир күн келип бош убакыт тапсаң, ден соолук таппай калып, ден соолук тапсаң, бош убакыт таппай калсаң, анда кыйын болуп калат. Ошондон азырдан биз өкөнү тең айкалыштырып, жакшы алып кеткенге аракет кылышыбыз керек экен. Ибн Умардан риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Инна Аллаха табарака ва таала юхиббу шаб аллази яфни шабабаху фи ибадатиллади." Аллаху субхана ва таала жаштарды жакшы көрөт. Алар өздөрүнүн жашоосун Алла Таалага ибадат кылуу менен өткөрсө дейт. Ибадатты да кылабыз, окууду да окуйбуз, башка жумушубузду да кылабыз да, бардыгын айкалыштырабыз. Алла Таала жакшы көрөт имамул муксит, адилеттүү падышаны дейт. Булардын сооптору дейт.
man yaqumu sittina aman yasumu naharahu wa yaqumu laylahu. 60 yıl biri erте менен кечке ороза кармап, түнү менен таажуд окуган адамдын сообу берилет дейт буларга. Адилеттүү падыша менен жакшы Алла Тааланын жолунда чоңойгон жаштарга дейт. Бул болсо дагы ар бир адамга мүмкүнчүлүк да, бизге пайгамбарыбыздын бул насааты болуп эсептелет. Ошондон убакытты текке кетирбей, туура колдонгонго биз аракет кылышыбыз керек. Демек бул экинчиси болду. Биринчиси адилеттүү падыша, же болбосо адилеттүүлүк жашообузда баарыбызга бул керектүү нерсе. Экинчиси мына ошол жаш улан кыздар Алла деп жаратуучусун таанып, ибадат кылып чоңойгон болсо дейт. Үчүнчүсү бул жерде ражулун колбуху муаллакун бил масажид дейт. Маниси bir адамдын жүрөгү дайыма мечитке байланып турса дейт. Мына ошол адам дейт Алланын рахматында, мээриминде болот дейт. Эми кыяматта эч бир көлөкө болбойт экен. Ар бир адамдар амалдарына жараша болот экен. Мына ошол учурда Алланын рахматына ээ болгон адамдардын бири жүрөгү мечитке байланыштуу болуп турса дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Иза раайтумур ражула я'тадул масжида фашхаду лаху бил иман." Эгер бир адамдын мечитке дайыма каттаганын көрсөңөр, билгиле ал адам ыймандуу деди да пайгамбарыбыз. Анын ыйманы бар деди. Башка бир хадисте айтат: "Ман татахара фи байти", ким үйүндө жакшы дааратты алып, кийин Алла Тааланын үйүнө келсе, парз намазды окуймун деп. Ар бир койгон кадамына Алла Таала кадамы менен күнөөсүн кечирип, даражасын бийик кылат, экинчи койгон кадамы менен катачылыктарын Алла Таала кечирет дейт. Бул мечитти пайгамбарыбыз айтат: "Ал-байту куллу тaqi" дейт. Ар бир мен таквамен деген адамдын үйү бул мечит дейт. Ошондо Алла Тааланын үйүнө мечитке келгенде дагы фадилети, фазилеттүү, артыкчылыктуу сообу көп да. Пайгамбарыбыз айтат, Абу Хурайра радhiyallahu anhu риwayat кылат: "Ала адуллукум ала ма ямхуллаху бихил хатая ва ярфаху бихи даражат." Бир күн сахабаларга пайгамбарыбыз айтты да: "Мен силерге Алла Таала силердин даражаңарды көтөрө турган жана силердин катаңарды өчүрүп жок кыла турган ишти айтайынбы?" дегенде сахабалар ооба деген экен. Ошондо биринчи айтып атат пайгамбар: "Исбагул вудуи алал макари." Биринчи дааратты толук алгыла дейт. Макарих деген кыштын суугунда болсо дагы, жайдын ысыгында болсо дагы дааратыңарды толук алгыла дейт. Ошо даараттын өзүнүн парыздары бар, өзүнүн сүннөттөрү бар. Анан мына биздин бутубузда кийип койгон байпактарга мас тартканда болбой калат. Дааратыбыз жетиштүү эмес болуп калат. Масы болсо болот, байпакка болбойт. Демек биз кандай абалда болбосун, дааратты толук шарты менен алалы. Бул биринчиси деди. Экинчиси касратул хута илал масажид. Мечитке көп басып баруу экен да. Колдон келишинче бакы намаздарды мечитке окуганга аракет кылса, бул дагы адамдын Алланын алдындагы кадыр баркын жогорулуп атат да. Бизге ошол керек. Алланын алдында кадырыбыз бийик болсо кандай сон. Пайгамбарыбыз бир немеге айткан экен сахабага: "Сен Алланын алдында эң кымбатсың" деген экен. Өзү мындай семиз киши болгон экен. Анан бизде мындай түсү мисалы адам корко турган болгон экен да, мындай көп деле мындай неме эмес. Бирок мындай катуу, тиг немеден бизден жайлоодон келди дегенде ошол чөлдөн келип пайгамбарыбызга ар нерсе алып келчү экен да. Биз курут, май, каймак деген сыяктуу ушул нерселерди пайгамбарыбызга алып келет экен. Анан ал пайгамбарыбыз ага Мадинадагы шаардагы нерселерден берет экен. Ушундай мамилеси жакшы экен. Бир күн пайгамбарыбыз Мадинага барса, ошол сатып атыптыр, соодасын кылып аткан экен. Пайгамбарыбыз аркасынан келип кучактаптыр дагы. Ал дагы күчтүү мындай катуу киши болгон экен. Ким кул алат дептир да пайгамбарыбыз. Бирок пайгамбарыбыздын ким экенин сүйлөгөнгөчө билбей туруп, ким мени кармап атат деп кыйкырайын десе эле пайгамбарыбыз ким кул алат десе, тиги айтып коет дейт пайгамбарыбыз экенин билип калгандан кийин. Мен эч ким албайт, Алланын элчиси, банкрот болосуз деген экен. Бак иш кылганга деле мурда эми кулдарды ошондой иштетиш үчүн алганга, бул иш кылганга эле мен жарабайм деген экен. Ошондо пайгамбарыбыз айткан экен да: "Бал анта индаллахи гали." Сен эй Хазим, Алланын алдында сен эң баалуусуң деген экен да, эң кымбатсың деген экен. Балки ошол
Алланын алдында балуулугуна ибадаты менен жетип аткандыр, туура мамилеси менен жетип аткандыр, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылуу менен жетип аткандыр да. Мына ушунун баардыгы адамдын кадыр баркын көтөрөт. Үчүнчүсү интизару сала бада сала. Намаздан кийин намазды күтүү. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, демек бул Алла Тааланын үйүнө жүрөктүн байланышы, бул чыныгы ыймандуу адамдын иши экен. Бул үчүнчүсү болду. Төртүнчүсү, бул жерде айтат, эки адам дейт. Алла үчүн бири-бирин жакшы көрөт. Алла үчүн бири-бири экөө жолугат, топтолот. Алла үчүн анан макул болуптур деп саламдашып, коштошуп кетет дейт. Демек бул мамиле. Эки адамдын мамилеси Алла үчүн боло турган болсо, мына ушундай Аллах субхана ва таала ушундай даражасыны багы өзүнүн рахматына, мээримине алат экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Аусакул урал иман". Эң бекем мамиле бул иман мамилеси. Алла үчүн жакшы көрүш керек, Алла үчүн жаман көрүш керек. Ошондо биз бир адамды эгер жаман көрсөк, өзүн эмес, балки кылган ишини, бир пейилин жаман көрүшүбүз мүмкүн да. Ошондон Алла үчүн жакшы көрүп, Алла үчүн мамиле кылыш керек экен. Бул болсо дагы бизге өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз айтат: "Жаннатка кимдер кирет, айтайынбы?" дейт. Дегенде, айтыңыз дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Пайгамбарлар бейишке кирет. Шейиттер бейишке кирет. Сыддык, чынчылдар бейишке кирет. Жаңы төрөлгөн каза болуп калса, бейишке кирет. Алла үчүн бир тууганын же досун шаардын четинде болсо" дейт да, бу жерде айтып атат. Барып ошон үчүн зиярат кылган болсо, ал адам дагы бейишке кирет дейт. Мамилени оңдогон болсо деп айтылат. Мен кыскарта берейин, убакытты болуп калды окшойт. Бешинчиси, бир арам иштин алдында жок, мен муну аткарбаймын, мен Алладан корком деген болсо дейт. Хадисте ошондой келет. Өтө бир сулуу, чырайлуу, бир ыплас жаман ишке чакырса, жок деп мен Алладан корком деп айткан болсо, бул да ошо Алла Тааланын рахматына, мээримине ээ болот дейт. Себеби Кур'анда айтат: "Ва амма ман хафа мақама рабби ва нахан нафса анил хава фа иннал джанната хиял маъва" дейт. Бул Назиат сүрөсүндө келет. Мааниси, ким өзүнүн нафсысыны, шахватыны Алла Тааланын кыяматтагы даярдап койгон тозогунан коркуп кой деп күнөө ишке барбаса, ал адамдын баш калкалай турган жери бул бейиш болот деди. Бул ар бирибиздин жашообузда кезиге турган нерсе. Коррупция деген нерсе бар. Бирөөдүн акысына кирип атат, жерлерди 2-3 адамга сатып берип атат, акчасын алып бербей жүрөт, үй бүлөсүн карабай жатат, бала чакасын таштап койгон. Булардын баардыгы мусулмандын иши эмес да. Мусулманчылыктан дагы эмес да. Ошондон биз ушул нерселерден этап болушубуз керек. Алтынчысы, бул садака. Сенин оң колуң бергенин сол колуң билбесин дейт да. Билбесин дейт. Кайсы садака кабыл, жакшы кабыл болот? Сыр берилген садака. Аркасынан милдет кылынбаган садака ошол кабыл болот. Ошондон Алла Таала Кур'анда айтат: "Я юхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза". Берген садакаңды артынан сүйлөп, милдет кылып, зыян берип, соогун жокко чыгарып албагын дейт да. Бул садака берген дагы, кайрымдуулук кылган дагы бул өтө жакшы экен. Акыркысы бул зикрулла. Алла Тааланы зикир кылуу. Пайгамбарыбыз айтат: "Колуңдан кесе, акыркы өмүрүңө чейин Алла Тааланы зикир кыл" дейт, Алла Тааланы эсте дейт. Жараткан Аллах субхана ва таала баарыбызды мына ушул пайгамбардын хадисинде келгендей 7 түрлүү адамдын сыпатына ээ кылган болсун. Өзүбүз ошого аракет кылалы.